Бүгүн 7-ноябрь Ош шаарында тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аксакалдар, көрүнүктүү маданият ишмерлери, шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, Өчпө сот мемориалдык комплексинин жанына гүл коюлуп, Куран окулду. Аллах субханала тағала жашоосундагы кетирген Кудай кемчилигин өткөндөрдү даңктамайын, бүгүнкүнүн баркы жок дейт. Биздин ушул жерде, ушул тирүү туруп, ушул заманга, жакшы заман, жыргал заман, элибиздин, журтубуздун ниетибизди, элибизди оңдосок, буюрса ынтымак менен, биримдик менен бардык жакшылыктар, жакшы жашаандар дагы боло берет. Элибиз, жерибиз тынчтыкта болсун, ар дайым ынтымакта бололу, биримдикте бололу. Иш-чарада кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү мааниси зор болгон 3 тарыхый окуяга басым жасалды. 1916 жылдагы окуя, 1917 жылдагы Октябрь революциясы жана репрессияга кабылган кыргыздын чыгаан уулдары эскерилди. 17 жылдан бери ушу ата-бабаларды, тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүн белгилеп келүүдөбүз. Мунун өзүн ушул жерде келип аксакалдар, улуу муунун өкүлдөрү келип ушул жерде гүл чамбар коюп турганы деле менин оюмча жаштарга чоң сабак деп эсептейм. Себеби бул күнгө биз оңой эле жете алган жокпуз. Ал үчүн 1916 жылкы канча бир жылдан ашуу канча кан төгүүлөр болуп, канча элдер кырылып кетти. Ошондой эле 1941-45 жылдардагы улуу согушта да канча миллиондогон адамдар кырылып кетти. Ошолорду эскерип, артында калган муундар ошондой кандай тарбияны көрүш керек, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн кандай кызмат кылыш керек дегендерди билип жүргөн абзел. Өзү 31 жылдан бери жагына жетишкен ийгиликтерин таразага салып көрүп, эми алдыда кандай максаттар турат дегенде эл журттун турмушу оңолуп, эңсеген мүдөө максаты ишке ашып, жашоосу бүгүн кечегиден, эртең бүгүнкүдөн жакшы болсун деп аракеттенип аткан учур. Ушул күнү, бүгүнкү күндө кыргыз элинин тарыхы жакшы болсун үчүн, тарыхы сыйлуу, урматтуу болсун үчүн эл ошо тарыхты баалаш керек, тарыхты сакташ керек, тарыхты улантып таза, бийик, узак жана терең кармаш керек. Бул күнү жалпысынан 7 Оштогу көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлердин эстеликтерине гүл чамбарлар коюлду. Алар Абдыкадыр Орозбеков, Алымбек Татка, Султан Ибраимов, Исхак Разаков, Абсамат Масалиев, Исакбек Монуев, Курманжан Датканын эстеликтеринин жанында да эскерүү иш-чаралары уланды. Биздин улуу инсандарыбызды, коомдук жана мамлекеттик ишкерлерибиздин элестерин эстеп бүгүн ата-бабаларыбыздын ушул биздин тарыхыбызга калтырып, кагаз бетинде калтырып кеткен эмгектери, алардын күчүргөн эмгеги, эрдигин эстеп жыл сайын ушундай эскерүү күндөрүн уюштуруп келебиз. Бүгүн Ош шаарында 7 ушул улуу инсандардын айкелдерине шаарыбыздын жетекчилери, шаарыбыздын көрүнүктүү инсандары эскерип, гүлдөрүн коюшуп, Курандар окутулду бүгүн. Белгилей кетсек, кыргызстандыктар тарыхты жана ата-бабаларды эскерүү күнүн 2017 жылдан бери 7-8 ноябрды катары менен белгилеп келишет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.